Оштогу көпүрөгө Россиядан карыз акча грант алып маселени чечтим деп барган өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев газ маселесин кандай чече тургандыгын билдирди. Менчик үйлөрдө жашагандарга ар бирөөнө редуктор, баллондон мамлекеттин эсебинен алып беребиз. Этаж үйдө жашагандарга тилекке каршы 2 этаждан бийик болсо баллон коюлбайт экенбиз. Анын уруксат жок да. Этаж үйлөргө жашагандарга айла жок жанагындай электроплитадан алып берейин деп атабыз мамлекеттин эсебинен. Мындай билдирүүгө жогорку кеңештин бюджет комитетине мүчө депутат Өмүрбек Абдрахманов таң калган. Анткени президент убада кылгандарды аткарууга эч кандай акча каралган эмес дейт. Мен бюджет комитетинин бюджет мындан жарым жыл мурун бекитилген, башка өзгөрүү жок. Ал жерде газ үчүн бюджетте бир да тыйын каралган эмес. Деги эле бюджетте акча жок. Биз олчойгон дефицит менен отурабыз. Жалдырап көрүнгөн мамлекеттерден акча сурап жүрөбүз. Оштогу Атамбаевдин сөзүнөн кийин 2 айдан ашык көгүлтүр оту жок, көчөдө казанын калдыратып олтургандар жакында газдан үмүт кылбай деле койсо боло тургандыгын түшүнүп койсо болот. Ал эми учурунда $1 сатууга жан үрөп тоодой убадаларды бергендер азыр башын кумга тыгып олтурушат. Парламенттегилер колдошту. Мен жана бир топ депутаттар буга караманча каршы чыкканбыз. Мен ошондо суроо бердим эле. Кокус Өзбекстан түштүккө газ бербей койсо эмне кылабыз десек, азыркы премьер-министр Оторбаев айтты эле. Бул Газпром деген дүйнөдөгү чоң компания. Бул Өзбекстандан сурап да койбойт. Мунун өзүнүн газдары бар. Ошондон бизге үзгүлтүксүз берип турат, гарантия берет деп айтты эле. Бирок мына жыйынтыгын көрүп отурасыңар, 2 айдан бери түштүктө газ жок. Силерге кыргыз газ керекпи, же газ керекпи деп президентибиздин кыйкырганы эсте. Азыр баягы кыргыздар айткандай, же иттен жок, же ит байлаган жиптен жок отурабыз. Тилинде түрдүү сөздөр бар президент 1-2 жылдан кийин Кыргызстан эч кимдин алдына тизеге турбайт деди. Демек Атамбаевдин мөөнөтү бүткөнчө өлкө кыйынчылыктан чыкпайбы? Бирок Кудай буйруса Кыргызстан момундай кыйынчылыктардан чыгаарына 1 жыл, 1,5 жыл калды. 1,5 жыл керек болсо чыдап, 1 жыл болобу, 1,5 болобу чыдап туруп, мен ойлоп турам, мындан ары Кыргызстан тизеге эч кимдин алдына турбаш керек. Бирөөнүн алдына тизеге турбайбыз мындан ары. Бирдеме сурап барбайбыз. Мен ойлоп турам, эл деле түшүнөт. Ажоонун түштүк борборго барышын чагылдырууда журналисттерге да чектөө кирди. Ошентип баягы эле кара жашык баш болгон бийликти мактап жактагандардан башкалар киргизилбеди. Тыюу салынгандардын арасында 7 канал да бар. Депутат Өмүрбек Абдрахманов бул авторитардык президентмин деп жар салганы дейт. Президент эл менен жолукканда көз карандысыз журналисттерди кирбей койсо, демек муну менен биздин президент мен авторитардык президентмин деп жарылаганы. Бул нерсе президенттин айтуусуз жасалбайт. Президент эмне десе, ылдый жактагылар ошо дейт. Демек бийлик азыр жалаң гана мактаган, жактаган чөнтөк журналисттер менен иштеп калды десек да болот. Көпүрөнү шылтоолоп барган ажоо менен жергиликтүү карапайым калктын да жолугушуу аракетине майнап чыккан жок. Аларды милиция тосуп, жакын жолотподу. Ал эми мамлекет башчынын Ош шаарынын жана Ош областынын чиновниктери менен жолугушуусу жабык эшик артында өттү. Эмне сөз болгонун бир Кудай билет. Бирок бул дагы аймактын жашоочуларынын нааразычылыгын жаратты. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.